кызылдан бирди, ошол убакытта эле көктөн 20-ны. Бирөөнөн ошондо кызылдан өйдө чыгасаң 20-га чейин, а көктөн 20-дан жыйырма бир жаштагы Элла Зарылбекова тез окуу ыкмасын өздөштүргөн. Ал минутасына 25 000 сөз. Ал эми жарым саатта бир китепти окуп бүтүрөт. Музыка угуп же башкалар менен сүйлөшүп атса деле китепти окуп, анын маанисин түшүнө берет. Элла ушул кезге чейин 3000ден ашык китепти окуп бүтүргөн. Учурда ал тез окуу боюнча курс ачып, көптөгөн окуучуларга өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп келет. Мондай түшүп кетип баратпаймынбы? Бир убакытта эле могу эки жагы тең көрүнө берет да. Башынан жайлатып башташ керек мындай жайлап, акырындан көзүң уже жеткиргенге үйрөтүп көзүңдүчү. Анткени көзүм мурда бул процесстерди жүргүзүп көргөн эмес да. Андан кийин уже тездете беришиң керек. А мында ортосун эле окуп баратат деген түшүнүк болбош керек да. Ортосун окуй эле, полностью эле окуйсуң. Көзүң уже жетип, көзүң жүгүрүп, чуркап уже. Айрым учурда чоңой китептер болот да, текстте. Ошолорду мен мисалы адамдар менен сүйлөшүп атып деле же музыка угуп атып деле окуп түшүнө берем да. Тескерисинче мага ошентип музыка угуп окуган аябай жагат. Музыка угуп же болбосо кулагыма аудиокниганы сайып алам дагы, анан бул жактан эме окуй берем да. Бул жактан эме да көз дагы аябай прям нукка түшүп, Элланын артынан эрчигин деп монтип эметип окуйт да. Эме Шульте деген эме таблицалар бар да. Ошолорду карап туруш керек. Эгерде карап турбасаң, машыкпай калса бир аз эмең түшүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн карап туруш керек. Тез окууну эмне болуп үйрөнүп калдым. Негизи мен өзүм кичинекей кезимден бери эле, бала кезимден эле китепти көп окуйм да. Анан чоң энем дагы мындай айтчу эле да. Бир сөздү окуп атып, кийинки сөздөрдү дайындап оку депчи. Мен ошондо мындай көп деле маани бериш эмес экенмин да. Кантип адам бир сөздү окуп атып, кийинки сөздөрдү дайындап окуй алат депчи. Негизи чоң энем ошондой окучу. Бир 2-3 сөздү алдыга кетип окучу да. Мен деле ошентип окуп жүрчүмүн. Анан китепти бат эле окуп бүтчүмүн да. Анан бирок дагы ошо кичинекей бала чагымдан бери китепти көп окугандыктан бул жака шаарга келгенде дагы орусча китептер көп, анан кыргызчада которулуп жаткан китептер көп болгондуктан дагы да батыраак окуп бүтүүнү кааладым. Анан 2-курсунда билдим, ушундай тез окуу деген техника бар экенинчи. Анан башында ойлодум, муну мен жасай албасам керек, өтө кыйын болсо керек депчи. Анан өзүм мындай изилдеп, карап жүрчүмүн да. Мындай кылса тез окууну өздөштүрө алат экен деп көп деле аябай киришип маани берген эмесмин чындап. Андан кийин карантинге чыктык. Могу карантинге келгенден кийин үйдө китеп окудук, баарыбыз үй бүлөбүз менен. Анан мен дагы китептерди ошол убакытка сактап жүргөн китептеримди окуп бүтүүнү кааладым. Анан ошол жактан ушу тез окуунун техникасын видео сабактардан, анан эмелерден, китептерден карап, атайын өзүнүн китептеринен карап, анан өздөштүрүп баштадым. Бирок менде эч кандай мындай натыйжа жакшы болбой жатты да. Аябай кыйналдым башында. Ушунун техникасы жок эле, мурдагыдай эле окуй берейинчи деген күндөрүм да келди. Анан бара-бара уже машыгуунун жолун таап алдым. Улам кайра кайталай берип, анан уже кайсыл жакта болгондо менин өсүш болуп атканын, кайсыл жакта болгондо өспөй атканын билдим. Анткени көпчүлүгү мисалы айтат да, азыр мен минутасына 25 000 сөз окуйм деп атпаймынбы? Ошондо Элла 25 000 сөздү кантип сырттан окуп жетише аласың деп. Жок, бул сырттан окуу эмес да, тез окуу. Бул көрүү таласынын көз менен окуу, ичтен көз менен окуу болуп саналат да. Бир убакытта бир сапты, бир убакытта бир абзацка чейинки сөздү көз менен көрүп окуу болуп саналат да бул. Анан ошо көздүн дагы көзүм китепте чуркап баштаганын байкап баштадым, чындапчы. Уже улам машыккан сайын.
Андан кийин мен ошо 6 айда 25 000 сөздү өздөштүрдүм да. 6 ай машыгуунун натыйжасында бирде улантып коем, бирде таштап коем мындай. Сени дайыма көзөмөлдөп, направлять этип турбаган адам болбосо, адам негизи жалкоо болобуз го. Бир нерсени жазагандан кийин эле уже өсүш болбой, жыйынтык болбой атса эле, бул меники эмес экен деп таштаган, ошентип мен да таштап койгон учурларым болду. Анан 25 000 сөздү 6 айда өздөштүрдүм. Тез окууну алып келүү оңойго турган жок. Башында мен өзүм деле студентмин да, анан корктум. Мен ошо өтсөм башкаларга үйрөтө аламбы? Мен макул өзүмгө үйрөндүм. Башкалар үйрөнө алышабы, башкалар мындай алып кете алабы деп. Анан ошо Нышанбай байке, "Элла, сен тез окууну билесиң да, алып чык, бул керек адамдарга. Азыр бизге тез окуунун техникасы керек. Анан кыргыз тилде да эч ким ача элек, биз ачалы, алгачкы түптөөчүлөрүнөн биз бололу" деп Нышанбайке жакшы эле айтты. Мен 1 айлап жүрдүм, 2 айлап жүрдүм. Кыла аламбы, өтө аламбы депчи. Анан кийин октябрдын аяк жагында ошо тез окууну эме кылдык, кыргызчалап слайд түзүп, сабактарды түзүп чыктык. Бул техниканы биздин ошо китеп чөйрөсүндө тармагында аябай таанылып жүргөн Чубак устазыбыз да билген экен да, бул техниканы, тез окуу техникасы менен китептерди окучу экен. Анткени бардык эле интервьюларына карасаңыздар болот, мен 1 саатка жетпей 300-400 беттик китепти окуп бүтүп койдум дегенчи. Ошондой эмелерин да көрсөк болот. Азыр эми тез окуу техникасын жакшы, буюрса көпчүлүк азыр жаштар арасында популярдуу болуп атат бул нерсе. Жаштар өздөштүрүп атышат. Жыйынтыктар жакшы. Ушуга чейин октябрдан бери онлайн дагы окуттук, анан офлайн бул жака келип да окуса болот. Онлайн, офлайн биригип 3000ге жакын окуучуну окутуп бүтүрүптүрмүн.